Ош шаарындагы борбордук балатыны орнотуу иштери 10 декабрда башталган. Шаар бийлиги быйылда өлкө боюнча эң бийик балаты ушул болот деп убадалап жатышат. Анын бийиктиги 28 метрди түзүп, чокусунда 2 метрлик жылдызча орнотулат. Азыр эми бул жерде мындай декоративный городоктор курулуп атат. Булар сырдалып, бардыгы параллельно болуп атат. Ошол менен тең эле мына ёлканы дагы жасап атабыз. Ёлка этнос стилде жасалат. Ошол кыргызча орнаменттерге окшогон элементтери болот. Анан алтын түстө кылып жандырайлы деп аракет кылып атабыз азыр. Мына сетка 720 квадрат сетка менен арчаны ороп чыгып атабыз балатыны. Бул жылы борбордук аянтты жасалгоого жана башкы балатыны орнотууга, мындан сырткары жарым сааттык фейерверк шоусун өткөрүүгө жергиликтүү бюджеттен 973 000 сом бөлүндү. Быйылкы жаңы жылдык майрамдык программада жылдагыдан өзгөчөлүктөр да каралган. Учурда балатынын айланасында муздорун чагылдырган атайын айкелдерди орнотуу иштери да уланууда. Мында келген коноктор хан сарайларды көрө алышат. Андан сырткары конокторго муздорун чагылдырган атайын сүрөт зоналарда уюштурулат. Тендер жарыяланып, сметасы чыйылып. Бирок ошол 973 000ге ЧП Кадырова деген кайрадан утуп, ошол жасалголоо иштерин жүргүзүп атат. Бул эми өзгөчөлүгү дегенде бизде азыр жасалголоо иштери анан мүмкүн болушунча жанагындай дизайнда жаштыгыбыздагы жанагы Санта Клаустун келиши, ошол варатадан кирип келип, ошондой азыр көрсөтүп берем, ошондой дизайнда даярдалып атат. Ал эми негизги элдин көңүл бурган балаты, былтыркы эле балаты, каркас ошондой эле, анткени биз ошол жергиликтүү бюджетти үнөмдөө максатында атайын кураштырылып, кайра бузулуп, кайра кураштырыла турган мына балатыны орнотуп атабыз. Жылда Ош шаарынын башкы балатысы декабрь айынын ортолорунда жанчу. Быйыл орнотуп жасалгалоо иштери 25 декабрга чейин уланмакчы. Балатыны орнотуу иштери жылдагыдан 10 күнгө кечеңдегенин мэриянын басма сөз кызматы төмөндөгүчө түшүндүрдү. Тургундардан бизге суроо келип атат, эмне үчүн кечигип атат деген суроо болуп атат. Анткени Бишкек, Жалал Абад, башка облустарда балатылар жандырылып, жаңы жылдык манай башталды. Бизде азыр өзүңөр билесиңер, мына Шакиров көчөсү ушул жумада ачылат. Шакиров көчөсүн дагы, бул көчөнү дагы тосуп албайлы деп биз бир аз кечиктиргенге туура келди. Анткени өзүңөр көрүп турасыңар, бул жерде эки четинен балатынын өзү кара тосулуп, эки четинен автоунаалар кадимгидей өтүп, бул жерде каттам токтотулган жок. Ошол себептен бир аз кечиктирип атабыз. Быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп, борбордук аянтта 15 тамак аш сатуучу павильондор курулган. Башкы балатыны сүрөтчүлөр Аяз Ата, Аяз кыз жана жаңы жылдык жумук каармандары тейлөөсү пландалууда. Эскерте кетсек, Ош шаарынын башкы балатысы 4 жылдан бери өлкө боюнча эң бийик балаты болуп келүүдө. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.